Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда Кайрадан Ош реклама каналы. Бүгүн 11 октябрь 2024 жыл мен сиздерге Намады тарапта жайгашкан Башбулактын центринен сатыла турган даяр үй тууралуу маалымат бермекчимин. Суу, свет, септик, кудук бардыгы бар экен. Үйдүн ремонттору дагы сонун, келесиздер, жашайсыздар. Эң негизгиси Башбулактын центринде эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мадыдан өтүп Башбулакка киргениңиздерде мына ушундай чоң трассанын боюнда сол тарапта жайгашкан ушул айыл өкмөттү көрөсүздөр туугандар. Башбулактын айыл өкмөтү. Айыл өкмөттүн алдына барып, оңго бурулуп, анан жогору жака бир аз эле чыгып, оң тараптагы 3-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ушундай чоң трассага деле сатылуучу үйүбүз жакын эле туугандар. Үйдүн төрт тарабы ушундай пескаблок забор менен тосулган, варата орнотулган. Ушул чоң варатаны ачып үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Жери 6 соток, кызыл китеби бар. Ушундай. Анан ээси деле жан эле бүтүрдүм дейт. Өзү бир 2-3 ай эле жашаптыр. Саткан себеби өзү Россияда жумуш кылат экен. Анан бул үй бош туруп калат экен, кайра Россияга кетем деди. Ошол себептен гана сатылат экен туугандар. Анықтан ала тургандар болсо, шашылыңыздар. Да бир 2 айдын ичинде Россияга кетем деп информация берди. Документтери так. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деди. Мына жагы деле бош экен, караңыздар, темир тосоо менен тосуп койгон. Мына бул жакта деле үйлөрдүн саны көп. Так, ушундай. Мына киргениңиздерде мына ушундай короосу, бул жака бир 3-4 машина кеңирип батат. Сол тарапта чоң үй. Оңго бурсаңыздар мына ушундай дагы да бир бош орундуктар бар. Так, мына жагы сыртка жаткан туугандар. Анан таза суу чыгарылган. Резеткага сайсаңыздар эле кадимкидей 24/7 таза суу жакшы напордо чыгып турат. Бекеринен Башбулак деп айтылбайт, өзүңүздөр билесиздер туугандар. Мына караңыздар, сыртка жаткандасы, мына суу чыгарылган. Бул жагын көрүп атасыздар, кошумча курулуштары дагы бар. Бул жак эми летний кухня деди. Сөрү, үй чочок, самор, бүт баардыгын ушул жака кылып алсаңыздар болот. Мына жагы болсо отун канасы. Отун кана, көмүр кана дегендей. Мына ортосун болсо бак кыласыздар туугандар. Так, мына жакта 6 тонналык запасный кудугу деле бар. Суу бар негизи, бирок запасный кудукта жасап коюптур. Септик болсо мына төр тарабында пескаблок забордун жанында экен. Бул жакта үй таза 4 бөлмөдөн турат. Анан плюс коридор, плюс санузел. Алар да бош болгондо таза 4 комната чыгат экен. Үйдүн узун турасы канча дейт болсоңуздар, 1080 9,5. Бышкан кирпич менен тургузулган, сейсмопоиз колонналары бүт баардыгы орнотулган. Мына караңыздар, жакшы эле качестводо салынган үйлөрдүн бири экен. Лайктан басыңыздар туугандар. Анан дос тааныш туган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүңүздөр, балким ушундай сонун сатылуучу даяр үй издеп жүргөндөр. Даяр үй туугандар. Келесиздер, жашайсыздар. Мына темпиш менен чыгып келе бересиздер. Бул жакта темир эшик орнотулган, ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде мына бул бөлмө эмес, мындай бир коридор. Бул жерде бир кухня алсаңыздар болот. Кухнянын местосы менин оюнча. Анан мына эшикти ачып кирсеңиздер, бул жагы ушундай чоң коридор. Отоплениянын батарейкалары бар туугандар. Ар бир бөлмөдө, коридордо бүт баардыгына орнотулган. Суу толтурасыздар дагы, наркы жакта печкасы бар экен. От жаксаңыздар эле уже бүт баардык бөлмөлөр жылый берет. Оңго бурулсаңыздар, бул ательлердин уктоочу бөлмөсү. Ылдый тарабы полу ламинат, дубалдар обой, потолоктору пластик каражаттар менен жасалган. Мына караңыздар. Анан буюм тайымдарын эми келип сүйлөшөсүздөр. Бул ошондо биринчи бөлмөсү. Даяр келесиздер, жашайсыздар туугандар. Сиздер солго бурулсаңыздар, мына туугандар. Бул жагы дагы бир бөлмө, менче бир кухня алсаңыздар деле болчудай. Бул жакта печка орнотулган туугандар. Печкага от жаксаңыздар уже мына отопление батарейкалар бүт баардык бөлмөдөгү отопление батарейкалары жылый берет ушул печка аркылуу. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. Мына туугандар, экинчи бөлмөсүн көргөзүп бердим. Бул болсо үчүнчү бөлмөсү, караңыздар, сонун экен. Мындай жаркырап турат. Мына отопление батарейкалары бар. Өйдө тараптан сууну эле бир 70-80 литр куюп койсо, печкага от жакса эле уже автоматически бүт баардык бөлмөдөгү батарейкалар жылый берет экен туугандар. Ушундай, бул ошондо канча 3-бөлмө солтабы, 3-бөлмө солкат. Сон кел мага жакты ремонту.
Колдон келишинче сонун кылып жасаптыр. Анан нал жагы санузеле. Ванна, раковина, күзгү бүт бардык отопление батарейкалары деле ушул жака орнотулган. Болгону туугандар, Аристонду эле коюп, анан нол жактарын установка кылып алсаңыздар болду экен. Бирок көп эле жумуштары бүтүп калган. Эми кийин келип ээси менен сүйлөшүп дагы да бир толук информация алып кетесиздер. Дос тааныш, тууган уруктарыңыздарга, группаларга ушул видеону жөнөтүңүздөр, ссылкасын. Балким ушундай сонун сатылуучу даяр үй издеп жүргөндөр. Мына төшөп көчүп кетиптир азыр эле. Ал жака жыйып коесуздар кийин келгенде. Мына караңыздар, бөлмөлөрү кеңири, потлуктуру бийик, ремонттору деле жакшы. Так, ошондо туугандар, бул 6-чы бөлмөсү болду. Так. Анан коридорлору деле ушундай кеңири болуп калат. Дагы бир айтып коеюн, ал жакта кудугу, төрт тарабында септиги, ал жерде таза суу дагы чыгарылган. Бул жакта болсо даяр сыртка жатканасы. Мына мен жанагы көрсөтүп берген кошумча курулушу. Бул жанагы 4 бөлмөлүү турган үй. Ремонттору сонун экен. Мындай сырт тараптан жөнөкөй көрүнөр экен, бирок киргениңиздерде көрдүңүздөр. Санузел, ремонт, отопление батарейкалары бүт бардык сиз каалаган нерселердин бардыгы бар экен бул үйдө. Келесиздер, жашайсыздар. Баасын айтайын, $65,000 бааланды. Анан жакшы кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт, билесиздер. Анан ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган, өзүнө чалыңыздар. Шаарда кимиңиздердин квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп алмашып алсаңыздар деле болот экен туугандар. Ошону деле айтып кой деди, баарыңыздарга ийгилик. Ушундай үйдү колдон чарбаңыздар.